жаңы жашоо деген мындай өзгөрүү, жаңылануу жана реформа деп коебуз бүгүн коомчулук күтүп атпайбы? Ушундай деме? Бул жаңы жашоо деген адам баласы мындай төрөлгөндөн баштап эле мындай развитие кетип атпайбы? Өнүгүп турабы? Бала кез, анан өспүрүм кез, анан адам чоңойгондо, анан ушундай болгону. Адам өзү өмүрүнүн аягына чейин өзү отурат да, негизи эле жашоо жөнүндө. Адамдар өтүп бири келип бири кете берет да. Токтобош керек деп өзүнчө мындай познавательный процесс да. Эгер мындай философиясын мындай кайрылсак, кеченки жашооң бүгүн кызыгы жок сыяктуу, же бүгүнкү жашооң эртең кандай болот, быйылкы жашаган эми жылы кандай болот деген маселе да философия. Ушу бир эле жашоо менен жашай берсең кызыгы кетип калат деген түшүнүк бар да. Ушуну түшүнүш керек да, философия ушунда да. Анан жана мен айтып атпайбын, тиги познавательный процесс, поиск, жанагы изменение, өзгөрүү, эртең эмне болот деген ушул жана изденүү, ошол ощущение, ошондой мотивация биздин жана шороону түзгөнгө дагы чоң түрткү болду да. Себеби табылды экөөбүз ойлочубуз, эми жанагы Кара-Булактын перестройкасы бизди аябай тем болуп ойготту да. Бизге аябай ушундай толчок берди да, түрткү берди. Перестройка башталганда биз эмне иш кылабыз дегенде анан табылды ошо идеяны айтпай Жүкөн. Биз могу максымды чыгарбайлыбы, кыргыздын ичимдиги. Себеби биз билип атабыз да. Кимиси келбесин биздин үйгө, жанагы үйдө максымды ушу баардык напитоктон, баардык ичимдиктерге биринчи ошону ичсе, анан биз ошондо түшүндүк мунун перспективасы болоруна. Анан ошо менен биз бир инновационный бирдеке чыгаралы деп анан ошо менен түрткү болуп анан экөөлөп анан шороону чыгарбадык. Ошодо жанагы жаңы жашоонун талаптары ошо эмне кылабыз, эмне менен иш кылабыз деген нерсеге түрткү болгон да. Анан эми мына шороонун түзүлгөнүнө 28 жыл болду. Эми эртең 20-жылы, 22, 25, 30-жылы эмне болот деген мени эмне кылам деген суроо мени өйт да жүрөгүмдө. Ошон үчүн жанагы кесенин пайда болушу ошо болду да.